айрым адамдар хиджаб деген сөздү укканда кадимкидей чочуйт экенсиңер да. А мен түшүнбөйм неге. Эми албетте исламдан алыс, динден кабары жок адамдар чочуйт да. Хиджаб десе эле бир улуттун кийими, арабтардын кийими, анан ошону бизге таң улап атат. Анан биздин өзүбүздүн кийимибиз бар, элечегибиз бар. Кыргызча эле кийинбейлиби, кыргыз болгондон кийин деп көп комментарийлер жазылат да. Анан мен таң калам. Биринчиден, эми салыштыргыла бул кийимди. Анан эми муну караңыздар. Эми суроо. Туугандар, кайсынысы жакыныраак экен? Кайсынысы окшош экен? Хиджаб деген бул бир эле улутка таандык эмес. Араб тилинен алганда денени жабуу деген маанини түшүндүрөт. Хиджаб кыргыздык эмес деген денени жабуу кыргыздык эмес дегенге барабар. Анан кечеки видеодо мен кадимки эле биздин улуттук кийимибиз деп видео чыгарганымда кээ бирөө ушундай ызы чуу кылып паника болуп атасыңар да. Хиджабты биздин улуттук кийим деп салды депчи. Туугандар, хиджабтын максаты бир эле. Алла таалам уят деген жерлерди жабуу. Аялдарга келгенде мына чач, моюн, дененин фигура билинбеш керек, параметрлер. Андан сырткары ушул ылдый, кызыл ашыктан да ылдый болуп турат да. Ошол жерлер уяттуу жерлер болуп эсептелинет исламдачы. Эркектики болсо тизе, киндик бул уяттуу жерлер болуп эсептелинет. Анан бизде багы көбүнчө ошо даже намаз окугандар деле ошо билбестик кылып шортик кийип алабыз, киндикти ачык жүрө беребиз. Бул эми баягы уяттуу жерлер да. Эми баягы ар ким балким кээ бирөө билбей жүргөн чыгар. Билип алыңыздар. Хиджаб маселеси боюнча ошондой эле, туугандар. Анан бирөөнүн үрп адатын, бирөөнүн маданиятын, анан өзүбүзгө алып келип, өзүбүзгө таң улап жаткан жерибиз жок. Ооба, паранжа кыргыздык эмес. Никап кыргыздык эмес. Кара кийинген кыргызга таандык эмес. Кыргыздын өзүнүн маданияты, үрп адаттары бар, ооба. Кыргыз дегенде, кыргыздын маданияты дегенде, кыргыз элибиз үчүн, жерибиз үчүн, тарыхыбыз үчүн, ата бабаларыбыз үчүн жаныбызды бергенге даярбыз го, туугандар. Анан баягы эки-экиге бөлүнүп, араб кулдар, анан теңирчилер, анан тигил бул. Кудай сактасын, эртең ушундай Кудай таалам бир башыбызга жалпы сыноо берип кое турган болсочу, баары бир алакандай болуп калабыз да. Көп эле практикада көрдүк го. Ошон үчүн тынчтыкты тилеп эле акырын эки-экиге бөлүнүп, анан тигил бул, анан дин кулдар, ал эле бул эле дебей эле коелучу, туугандар. Мен суранам. Бул жашоо өтө кыска да. Өтө кыска. Кайсы маалда эмне болуп кетип каларыбызды билбейбиз да. Анан акыркы кылып аткан ишибиз эмне болуп? Акыркы бир жакшы иш кылып жатып мейли ишине кетким келет да. Жакшы сөз айтып атып, бирөөгө жакшылык кылып жатып, бирөөнүн аброюна шек келтирип, же болбосо бирөөнүн мындай кыжалат кылып, бирөөгө зулумдук кылып, тилим менен ушундай тилимди чачыратып, бирөөгө зыян келтирип атып, бул дүйнөдөн кетип калгым келбейт да, туугандар. Кудай таалам менин жанымды алган кезикте акыркы кылган ишим меники ушу жакшылык болушун каалайм да. Ошон үчүн ар дайым жакшылык кылып жүрсөк, бизде шанс көбүрөөк да. Жакшылык кылып атканда кеткен. Ошон үчүн баардыгыңыздарга тең Алла таалам хидаят берсин. Аман болуңуздар.